Абдрахман Акматалиев Токтогул районуна караштуу Өзгөрүш айылынын тургуну. Аксакал азыр 97 жашта. 14 жашынан баштап мугалим болуп өмүрүнүн 47 жылын окуучуларга билим берүүгө жумшаган. Армиядан келгенден кийин мугалимдер жок. Ошондон кийин мугалим кайра мугалимдик ишке иштеп калдым. Мугалимге иштеп, мына жерде Сталин атындагы деген чоң мектеп бар эле, ошол жерде мугалим болуп иштедим. Андан кийин Чолпонбай атындагы мектеп деген мектепке завуч болуп иштедим. Ушуну менен 7 мектепке которулуп иштепирмин. Абдрахман Аксакал 11 уул кызды тарбиялап өстүргөн. Алардын 9-у атасынын жолун жолдоп мугалимдик кесипти аркалашкандыктан бул үй бүлө мугалимдер династиясы деген атка конгон. Ал эми атанын 56 небереси, 70 чөбөрөсү жана 9 кыбырасынын арасында да билим берүү тармагын тандагандар жок эмес. Небере чөбөрөгө бай Абдрахман атанын туң кызы Гулипа апа 70ке чыгып, өз небересин жыттап турган кези. Өзү да көп жылдар бою мугалим болуп эмгектенген. Атасынын мугалимдик жолун гана жолдобостон, балдарга таалим тарбия берүүдө да акыл насаат кеңешин угуп келет. Эми атабыздын айтып отурса көп эле жакшы жактары бар. Атабыз өтө башкача мээримдүү, аталык мээримин бардыгыбызга чачкан. Атабыздын мээрими менен суарылганбыз. Атабыз биз мине десек бардыгына ошол биздин суранган эмелерибиздин баарын аткарып келген. Биз жалпы 11 бир тууганбыз, 6 кыз 5 эркек. Кудайга шүгүр биз ушу атабызга абдан чоң ыраазыбыз. Бизди ушунчалык тарбиялап өстүрдү. Атабыздан арганда жакшы сан насаат сөздөрдү уктук. Ушу тарбиялап бизди баарыбызды жогорку билимдүү кылды. Мисалы үчүн мына эжелерим бүт бардыгы мугалим. Бүт бардыгыбыз мен баш болуп, мен бир тууган үкөлөрүм дагы жогорку билимдүү бардыгы. Мен ушу атама 1000 мерте ыраазыбыз да. Карысы бардын ырысы бар делет кыргызда. Элибиз кар адамды кадырлап, төрдөн орун берип сыйлап келген. Анын батасын алууга ашыккан. Аталар аксакалын жайкалтып, уулдун урматын, кыздын кызматын көрүп, бактылуу карылыкта күн кечирсе деген тилек. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Конучбеков, Нью ТВ.